Жакупович, сиз эмне деп сүйлөгөнүңүздү өзүңүз билбей атасыз. Ошону бир контролдо болсоңуз, анан акыркы суроо ломбард боюнча. Мындан бир топ жыл мурда бизде казино чыгып, кыргыз жарандарын көпчүлүгүн сыздаткан эле да. Бул казино менен ломбарддын системасы бирдей эле болуп атат. Ошон үчүн сиздер ишенбей атасыздар. Бул жерде андан 500%-ке чейин чыгып кетип атат, эгерде 0,7 болсо. Ошондуктан ломбарддын жүргүзүп аткан азыркы ишмердүүлүгү бул бүгүнкүгө чейинки мына берген маалыматка ушул маалыматтын негизинде булар уже мыйзам бузуучулукка барды да. Буларды жабыш керек. Мындай эле сизге суроо берип атат да, мындай конкретно. Түшүндүрүп берейинчи. Сизге айтат 60-70%га чейин чыгып кетет проценттик ставка. Эмне үчүн ошол көтөрүлгөн проценттик ставканын сиздер көзөмөлдөй албай атасыңар деген сөз. Ошого жооп бердим. Даярданып келиш керек. Анан кийин орусча сүйлөп бул жерде доклад кылыштын кереги жок. Себеби дегенде шайлоочулардын 90% кыргыздар. Бизди шайлагандардын көпчүлүгү. Аларга кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде так айтышыңар керек силер. Анан бул жерде орусча сүйлөсөңөр алар аймактагылар түшүнбөйт. Ошон үчүн кыргызча эле даярданып, кыргызча келиш керек. Пайыздык ченчирдин чөктүү жол берилген делгелин белгилөө үчүн орточо салмактанып алынган пайыздык чек жарым жылдык негизге эсептелип, Улуттук банктын расмий сайтында жарым жылда чейин 1 ай мурда жарыяланып турат. Чөктүү жол белгиленүүчү пайыздын өлчөмүнүн динамикасы аталган мыйзам күчүнө кирилген тартип 2000 кредиттер боюнча пайыздык ченчерди аныктоо финансы кредит мекемелерди Урматтуу коллегалар, рахмат, процедурный. Суроо жооп өтөлүк, а? Кудус кошо, процедурный. Уруксат сурап эле лучше орусча окусаңыз болмок да. Мындай кылып Даярданып келиш керек. Анан кийин орусча сүйлөп бул жерде доклад кылыштын кереги жок. Себеби дегенде шайлоочулардын 90% кыргыздар. Бизди шайлагандардын көпчүлүгү. Аларга кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде так айтышыңар керек силер. Анан бул жерде орусча сүйлөсөңөр алар аймактагылар түшүнбөйт. Ошон үчүн кыргызча эле даярданып, кыргызча келиш керек. Мына кече көрдүңүздөр, өлкө башчысы Садыр Нуркожоевич кандай эскертүү берди финансы министринин орун басарына. Именно ошол министрдин орун басары комитеттин жыйынына даяр келбей, берилген суроолорго так жооп бере албагандыгы үчүн ошондой президенттен, депутаттардан, президенттен чоң замечание алды. Азыр мына кредиттик уюмдар алды 70-80%га чейин чыгып атат. Элдин финансылык безграмотносунан пайдаланып, берип атканда эптеп кредиттик портфелди түгөтүш үчүн майда тамгалар менен жазып, же болбосо бизге түшүнүксүз терминдер менен жазып дейт. Анан берет дейт, анан төлөгөнгө келгенде эле 70-80%га чыгып кетип атат дейт. Элдин көпчүлүгү азыр кыйналып, мына бул факт төлөй албай көбү үйүн алды, асылып өлүп атат. Анан Россияга кетип атат, ошол кредитти жабам деп. Бала чакасын таштап, ошол кредиттин айынан кетип атат Россияга. Мына ушул маселелерде мен айтайын дегеним, эмне үчүн ушул пайыздардын силер көзөмөлдөбөйсүңөр? Эмне үчүн чоң аябай, мына азыр бизде аракеттеги мыйзамда 31%дан ашпасын деп турат да. Керек болсо бул 31 да көп да. Ушуну түшүрүш керек. Эл төлөй ала турган кылып, баягы жыргаганман жылкычы болупмунбу дегенде аргасыздан алат да кредитти, жашоом оңдойн деп. А бирок кредит алгандан жашоо оңолмок түгүл, кайра тескери кетип атат. Ушуга жооп бериңизчи, эмне үчүн көзөмөл, татыктуу көзөмөл жок Улуттук банк тарабынан. Мына соцфондтукун түшүрүп атат, жер салыгын алып салды, бир чоң реформаларды кылып атат да. Улуттук банк силер ошол 3 банктын жардамы менен жасабайсыңар, силер дагы бир элге бир жардам катары ошо пайыздарды түшүрүп берсеңер кредиттерди. Анан башка коммерциялык банктар ошолордун артынан кетет эле да. Булар көчөгө басып текшербейт. Булардын лицензия берген убакта дагы кандай жол менен бергенин биз жөнөкөй элдин арасында болуп атабыз да. Лицензияны кандай кылып алып аткандарын буларга текшерет да кереги жок анчы. Экинчиден, Финнадзорго
мынакей 390 по республике бар экен, туурабы? Ломбардтар. Туура. Финнадзор. Туура айтасыз. Туурабы? Туура. Отчет бергендери центральный аппаратка 173. Калганы каякта? Могу жерде дагы маалымат бар. Булардын деген Финнадзор даже калгандарын тактай албаган дагы фактылар бар. Бедечи кайсы адрес менен жазылган, бирок адресине барсаң жоктор бар да. Булардан не деген тыянакка келсең болот? Булар башка үйүнө жатып алып, ишти кылып, каалаган жана биз айтып аткан 100%ке чейин коюп аткан ставкасы мына ушундан. Эми алагучту атынан айтып аткан убакыт келип калды да. Силерде айтып коюш керек, Финнадзорлор. Силер муну өзүңөргө дагы бир аз запасыңар кармайсыңар да? Сотко кайрылган учурда Жок, аны түшүндүм. Сотко кайрылып, анан кийин сот деген ошол пайыздын чегинде гана төлөсөңөр болот, калганы төлөнбөйт деп чечим чыгарып берет. Бирок ошого чейинки мына 31,4% аткарылбай атат да. Аткарылбай атат. Бул жерде процент жанагы чектөөдөн ашыкча иш жүргүзүп атат. Иш демек мыйзамсыз иш жүргүзүшүп атат да. туура мыйзамсыз иштер жүрүп атат, бирок ошону менен бирге бул мыйзамды айтып кеткендей эле ушул негизи мыйзамды карап атасыздар да бүгүнкү күндө ушул мыйзамдын аткарылышын. Мыйзам барып туруп такалган жери сотко такалып атат да. Урматтуу депутаттар, мен сиздерди ушул жерге көңүлүңүздөрдү буруп койгум келет. Мына сүткорлукту чектөө боюнча мыйзамда бул жерде мыйзам тарабынан 15% кошулуш керек номиналдык пайызга деген бир норма бар экен да. Ошону азыркы мына бул Улуттук банктын номиналдык пайызы инфляцияга байланыштуу дагы өсүшү мүмкүн. Ошондуктан муну 1%ке же 5%ке чейин эле түшүрүп кайра башынан ошо мыйзамды карап чыгышыбыз керек экен да. Болбосо булар ошо мыйзамга ылайыктуу ушундай проценттерди коюп атат. Экинчи мен суроо мына Улуттук банкына бизде мисалы жарандардан потребительский кредит деген бар. Ал дагы аткарылбай атат. Себеби дегенде мисалы бирөө кир жуугуч машинасын алса же телевизор алса, ал жакта 40%тен ашык банктар, коммерциялык банктар процентин кошуп коюп атат да. Ошого кандай дейсиз? Бул потребительский кредит дегенде ал чын эле банктарда азыр 500 миңге чейин сомго берет. Аябай андай беззалоговый деп коет. 100 миңге чейин вообще очень упрощенный порядок менен берет да. Эми ушул биякта караганда алакта рисктер көбүрөөк да. Башка бизнес кредиттерге караганда же ипотекага караганда ушунча рисктерге көбүрөөк болсо ушул пайызды алар дагы жогору ушунча. Демек алар деген өздөрүнүн рискинен коркуп туруп 40%ке чейин проценттин ставкаларын көтөрүп мыйзамды аткарбай койгонго анда укугу барбы? Эми чектөө болуп атпайбы бул жерде азыр бизде проценттин ставкалар боюнча? Биякта ушул биз Госфиннадзор менен жеткичиси менен айткандай мыйзамда ошондой жазылып турат. Сүткүрүк пештин пайызы жогораак болсо, анда сотко барганда государством не признается дегендей. Бирок берсе болот, андай как бы коргоо жок да. Бирок биз Улуттук банк проверкага барганда баарын процедураларын карайбыз, туура саналдыбы, баары комиссиялар киргиздиби, тиги келишимде договорда баары жазылып турабы. Рахмат, урматтуу депутаттар, мына булар ачык эле, мисалы рекламалардан карасаңыздар, баардык жактан карасаңыздар, коммерциялык банктар баардыгы мындай пайыздарды жогору көрсөтүп эле залог койсо мынчадан, залог койбосо мынчадан деп мындай болот деп мындай чектөөдөн көп проценттерди коюп атышат да. Эми азыр мына жообуна карасаңыз анда сотко барсын деп атат. Демек бул жерде Улуттук банк сиздердин көзөмөлүңүздөр керек болот. Финансылык рынокту көзөмөлдөөчүлөр булар сиздердин түздөн түз сиздердин ишиңиздер. Ошол коммерциялык банктарга бул чектен ашпаш керек деген талапты сиздер коюшуңуздар керек. Эмне үчүн сотко барыш керек ал нерсе. Ошондуктан бул жерде сиздердин мындан аркы жүргүзө турган жумуштарыңыздар мына ушул сүткоорлукка каршы жарандар үчүн кызмат кылышыңыздар керек деп ойлойм. Рахмат.
Орточо номиналдык пайыз канча азыр Нацбанктан? Орточо номиналдык пайыз. Жок, азыр, аз айт. Азыр ушул жылда 31 толук 140 получается предельный, а номиналдуу 16 толук 140 пайыз болот. Вот ушул ошондо 15 пайыз кошулса максимум 31 болот атат да? 31ден ашпаш керек. Мен сиздин түшүнүгүм боюнча түшүндүм да Гүлшат Канаконовна. Значит, 31 пайыздан жогору койгонго ага мүмкүнчүлүгү бар, ага запрет жок деген сөз да. Только эгерде болсо сотко кайрыл, ушу сотту 31 пайызын. Анда урматтуу коллегалар, биз мыйзам долбоорун жазайлык. Биз коллега, что 31де мисалы 31ден ашырбайт деп элечи. Жок 30дан бу. Мыйзам долбоорун биз жазабыз буну. Түшүнүктүү коллегалар. Кийинки сөз Алишер Абибуллаевич сизде. Кийин жок сизди жаздым. Кийин Рысбек Исламовичте. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Урматтуу бул Улуттук банктын орун басары, сиз айтсаңыз, бул жерде бизде коңшу мамлекеттерде жалпы эле банктардын проценти аз да, бизге салыштырмалуу. Алар дагы дүйнөлүк донорлордон кредит алышат. Бизде эле. Мисалы биздин банктар 1% менен же 1,5% же 2% менен алса, алар деле ошондой шартта алышат. А эмне себептен бизде проценттер жогору дагы, аларда арзан, төмөн. Рахмат. Эми башка мамлекеттерге караганда бизде Кыргызстан кичинекей банк, кичинекей мамлекеттер болуп, аларда өзүнүн рисктерин тоже кредиттин пайыздарын азыр көтөрдү. Мисалы Урматтуу коллегалар, бири-бири сыйлайлычы, угулбай да эч нерсе. Бизге банктарга же башка башка мамлекетке караганда бизге ушул чет мамлекеттен кредиттер бергенде, банктарга же мына микрофинансовый компанияларга бергенде, алар ичине ушул пайызда өзүнүн рисктерин киргизет да, рисктерин. Биздин мамлекеттен рисктерин оценкалуу риск менеджер берип, анан ушул совет директоров одобрение бергенде бизде 1-2% менен бербей атат да. Анан экинчи, бул алар доллар менен берет. Ушул долларды анан биякта сомго которуп, анан сом менен ушул процентный ставка, как бы своп деп коет. Ушуларга тоже кирип калат да расходтору. Рахмат. Сиз ошону мындай жакшыраак тактасаңыз, сиздер эми улуттук банк контроль кыласыңар да, коммерциялык банктарды. Андан ошондой эле бул жерде залоговый системаны дагы. Мисалы бир жарандын кыймылсыз мүлкүн ала турган болсо, алар 0,5-0,4 коэффициент менен алып атат. Өтө эле бул жаранды жарга такап атышат да бул банктарчы. Эми 1 миллион сомдук залогу болгон болсо, чындыгында рыночный цена. Эми жок дегенде рискти алып туруп 20% алып 0,7-0,8 коэффициентке чыгарса болот да. Ал жарандарды дагы кошумча залог издеттирбей. Бул эми ар бир банк өзү карата, өзүнүн рискин карата, алар ошондой 0,5 же 0,7 деген пайыз менен өздөрү оценка кылат да. Бизде улуттук банкта андай оценка мынандай кылыла деген жок. Буякта только что залог 120% пайыз менен покрытие болуш керек эле деген ушундой эле бар. А ичинде ар бир банктан 0,7 кылабы же 0,5 кылабы, алар өздөрү карайт да. Кайсы жакта кандай ликвидность болот, бул рыночный азыр кандай баасы болот деп ушуну прогноздор менен өздөрү ошондой оценка кылат. Бирок биз мен жазып алдым, биз ошондой кандай нормативный документтерде барбы жокпу деп биз дагы карап коебуз. Рахмат. Биздин республика боюнча канча каттоодо турган микрокредиттик компания бар, банктан сырткары? Азыр бизде
жалпы микрокредиттік компания 85. Анан микрофинансовый компания 10. Анан кредитный союздар бардағы. Кредитный союздар қаранда 87 болып атат. Анан гарантийный фонд бар. Анан кредитный фонд поддержки кредитных союзов деген бирөө ушундай бар. Рахмат. Себеби бул жерде эң көңүл бура турган маселе ушул микрокредиттик финансылык компанияларда болуп атат да. Банктарды булар кайсы бир деңгээлде контролдоп атышат. Мисалы ошол 30%га чейин чыгып атат, а бирок ошол микрокредиттик компаниялардыкы эсептеп келгенде алардыкы 70-80-100%га чейин чыгып атат. Алар годовой деп 33%, 38%-ти коюп атышат, а бирок биздин общий сальдодон, суммадан процентин кошуп туруп айына төлөп келет да буларчы. А ошондо ежемесячный 70-80-100%ке чейин чыгып калат. Булар элдин башын айландырып атат. Жалпы эле биздин жарандарыбыздын канын соргон ушул микрокредиттик компаниялар болуп атат. Бул жалпы жобого жазып атышат 30-33%ке чейин деп. А бирок төлөп келгенде бир жылга бере турган болсо 12 айда определенный сумманы төлөйт, общий кошуп берген сумманы карай турган болсо 70-80%га чейин чыгып калып атат да. Булар ошону толук контролдоп атасыздар. Бул жерде мойнуңарга алышыңыздар керек. Урматтуу Улуттук банк, Финразведка, сиздер түздөн түз буларга тиешеңиздер бар. Сиздердин шалакыңыздар менен ушул биздин жарандарыбыз кыйналып атышат. Эми бул сүткорлор Кудайдан дагы коркпойт экен. Ошого сиздер дагы себепчи болуп атасыздар. Ошону бир жакшыраак контролдосоңуздар. Бир факты барбы ушул микрокредиттик компания ушул күнгө чейин мыйзам бузганды боюнча бир укук коргоо органдарына өткөрүп берген факт барбы бир-эки? Жарандар эмес, микрокредиттик компания же банктар тарабынан. Финнадзор сиздерде. Микрокредиттик компаниялар боюнчабы? Эми жалпы эле банк системасы, сүткорлордун сиздер мыйзам бузулган тарабынан боюнча сиздер бир укук коргоо органдарына өткөргөн бир иш козголгон иштер боюнча факты барбы? Бирөө болсо дагы. Мына жана сомо боюнча айтып кетпедиби? Сомо боюнча чоң. Жок, эми ал сомо ол мындай жөнөкөй эле мындай чоңураак компаниялардан дейм. Жалпы эле мисалы биздин ишкерлердин жарандарды сотко жөнөтүп атасыздар, үйлөрүн тартып алып атасыздар, мисалы банктар акчасын төлөбөй койду. Эми ошол негизде кайсы бир деңгээлде жөнөкөй жарандарды мыйзам бузуучулук менен талап тоногон деген максатта мыйзам бузган фактылар барбы? Же булар 100% мыйзамды иштеп атышабы? Чоң банктар боюнча, микрокредиттик компаниялар боюнча Нацбанк айтат го дейм. Укук органдары жок, бирок биз факттар бар, сотко ошондо арыздарын жазып, буякта каралган бар ушул мыйзам жөнүндө. Тиги сиз айтып кеттиңиз, туура, абсолютно микрофинансовый компаниялар, алар жөнүндө биз дагы кылып полностью контроль кылып атабыз. Бирок сизде факттар бар болсо, 100%. Урматтуу Манас Жакыпович, сиз эмне деп сүйлөгөнүңүздү өзүңүз билбей атасыз. Ошону бир контролдосоңуз, анан акыркы суроо ломбард боюнча мындан бир топ жыл мурда бизде казино чыгып, кыргыз жарандарын көпчүлүгүн сыздаткан эле да. Бул казино менен ломбарддын системасы бирдей эле болуп атат. Ошон үчүн түздөн түз бул ломбарддарды, бул сүткорлорду жапканга аракет кылып бир же мыйзамды кайрадан карап чыгышыбыз керек экен. Себеби ар бир кыйналган жаран ушул ломбарддан страдать этип кыйналгандар барды ушул да. Айласыздан барса алардыкы 200%га чыгып атат. 10 000 сомго чейин кошуп алып атышат булар. Эми Кудайдан коркпойт экен да. Ошону бир мыйзамга киргизип, бир фракция чечим кабыл алсак.